Прокуратуранын таржымалы тарых барактары менен тастыкталат. 1772 жылы Петр I атайын указы менен Россия прокуратурасы түзүлүп, ага калыс эмес сот өкүмүнөн паракорчулуктан жана мыйзамсыздыктан келип чыккан бузуктуу иштерди азайтуу милдети жүктөлгөн. Алгачкы генерал прокурор Павел Ягужинскийди сенатка тааныштырып жатканда мынакей менен көрөкөч көзүм. Ал баардыгын көрүп турат деп айткан императордун атактуу афоризми прокуратуранын айрыкча кадыр баркын аныктаган аксиомага айланды. Улуттук кыргыз прокуратурасынын жаралышы 1922 жылга туш келет. РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлүп, анда 15 адамдан турган прокуратура органы иштеп баштаган. Кыргыз СССРнин прокуратурасы совет мезгилинде мыйзамдуулуктун сакчылыгында турган олуттуу мекемеге айланды. Прокуратурада иштөө үчүн өтө билимдүү, кесипкөй, айрыкча жөндөмдүү адистер тартылып келген. Мындай мамиле анын жетекчилерин дайындоодо дагы эске алынган. Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийинки соңку тарыхында 2 жолу революциялык бурулуштарды башынан кечирди. Натыйжада конституциялык негизде өзгөрүүгө дуушар болгон мамлекеттик башкаруу системасы прокуратуранын милдеттик багытында дагы жаңы талаптарды белгиледи. Бүгүнкү күндө ал мыйзамдуулуктун сакталышын кыйшаюусуз кепилдикке алган, жарандардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоого тикесинен турган маанилүү мамлекеттик орган. Биздин мамлекетибизде прокуратура органдарынын түзүлгөнүнө 90 жыл жана ашты. Ошол Совет мамлекетинин теги таң алдында түзүлгөн эң биринчи органдардын бири бул прокуратура. Мына ошондон бери мамлекетти өнүгүүсүнө, мыйзамдуулукту чыңдоого, деги эле жарандардын укугун, алардын эркиндигин, мыйзамды аткарылышын көзөмөлдөгө чоң салым кошуп, мына бүгүнкүдө өз орду бар. Ар бир келген жаңы бийлик коомдун өнүгүшүнө кедерги болгон паракорчулук, мамлекетти тоноо, эл байлыгын жеп ичүү менен аюусуз күрөшөбүз деп убада кылып келишти. Тоо курдагандар тутулуп, миллиондорду жеп ичкендер утулуп жатат деп карапайым калк кейиш менен баш чайкап, көпчүлүктүн үмүтү өчө баштаган. Эки революцияны башынан кечирип, мүңкүрөп турган элдин ишеничине кайрадан ээ болуу оңой эмес эле. Кызмат даражасына, жердешчилик же тууганчылык байланыштарына карабастан күнөөсү бар деп шектелгендерге кылмыш ишин козгоо, жоопко тартуу реалдуу чындыкка айланды. Мурда кол тийбестей сезилген, өздөрү да ошондой иллюзияга берилген бийлик башындагы чиновниктер мартабалуу бийик кызматтагы адамдар кармалып да, камалып да жаткандыгы бүгүнкү күндө реалдуу факт. Республиканын прокуратура органдары тарабынан коррупциялык укук бузууларды табуу чөйрөсүндө олуттуу иштер жүргүзүлүүдө. 2015 жылы бул багытта 732 кылмыш иши козголуп, алар боюнча 44 миллион сом суммадагы чыгымдын орду толтурулган. Прокурорлук чара көрүү актылары боюнча 128 миллион сом бюджетке кайтарылды. Укук коргоо жана фискалдык органдардын коррупцияга каршы ишмердүүлүгүн координациялоо прокуратурага жүктөлгөн. Анын максаты жемкорлуктун алдын алуу, табуу жана ошону менен бирге анын себептери менен кесепеттерин жоюу болуп саналат. Прокуратура органдарынын жетекчилиги менен бул жылдын 9 айында 200 кеңешме өткөрүлгөн. Аларда коомчулуктун бүйүрүн кызыткан абдан көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп, жер бөлүштүрүү, энергетика, билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагындагы мыйзам бузуулар талкууланды. Башкармалыктын негизги милдеттери болуп, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 104-беренесинде көрсөтүлгөндөй аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөө, ошондой эле коррупциялык мыйзам бузулушчулуктарды алдын алуу, аныктоо жана бөгөт коюу кирет. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы тарабынан 9 айда 115 жазык иши козголгон. Алардын ичинде коомчулукта айрыкча резонанс жараткан актуалдуу иштер дагы бар. Мисалы, судьяларга карата 12 кылмыш иши козголгон. Коррупцияга каршы күрөшүү аяосуз жүрүп жаткандыгын кылмыш иштеринин динамикасы аркылуу дагы көрсөк болот. Бүгүнкү күндө 24 кылмыш ишинин тергөөсү аяктап, сотко жиберилди. Ысык көл банк акционердик коомун тартып алуу фактысы боюнча Жапарова, Асанкулов, Зайцев жана Толкачевдор күнөөлүү деп табылган. Ал эми Максим Бакиев менен Жаныш Бакиев өмүр бою эркинен ажыратылса, анын жакындары Надель, Гуревич, Ким, Юнусбаев, Таштаналуу уулу жана Улуттук банктын мурдагы төрагасы Алапаевдер ар кандай мөөнөткө эркинен ажыратылды. Мындан тышкары актуалдуу кылмыш иштер бизде көп. Андан сырткары биздин максаттарыбыздын бири ушу мамлекетке келтирилген зыянды ордуна коюу. Азыркы күндө тергөө башкармалыгы жана анын жерлердеги
бөлүмдөрү тарабынан бүгүнкү күнгө карата 161 миллион 582 миң сом кылмыш иштери боюнча 9 айга карата өндүрүлдү. Сот процессинде өкүлчүлүк кылуу жана мамлекеттик айыптоону ишке ашыруу прокуратуранын дагы бир маанилүү функцияларынын бири. Прокурорлордун катышуусу менен 9 айдын ичинде ар кандай соттук инстанцияларда 17 миңден ашык кылмыш иши каралды. 1312 сот актысына карата ар кандай сунуш келтирилип, алардан ичинен 800дөн ашык иши бузулган же өзгөртүлгөн. Конституцияга ылайык кылмыш иши боюнча күнөөнү далилдөө түйшүгү айыптоочуга жүктөлгөн. Ушундан улам прокурорлордун соттук кароого катышуусу анын приоритеттүү функцияларынын бири. Себеби мамлекеттик айыптоочунун активдүү позициясы жана анын кесипкөйлүгү айыпкердин жасаган кылмышы үчүн жазага тартылышындагы чечүүчү фактор болуп саналат. Конституциянын 104 статьясында прокуратура органдарынын функциялары белгиленип кеткен. Бул 6 функциядан турат. 6 функциянын 3-өө биздин башкармалыкка жүктөлгөн да. Быйыл сотко чейинки стадияда жарандардын укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө бөлүмү ачылды. Ал ыкчам иликтөө ишмердигин жана тергөөнүн мыйзамдуулугун көзөмөлдөө боюнча башкармалыктын курамында иштейт. Мындай жаңы бөлүмдү түзүүнүн максаты кыйноолорго же болбосо адамдын беделин кемсинткен мамилелерге каршы күрөшүүнү күчөтүү болгон. Жарандардын 77 кайрылуусу каралып, 43 материал текшерилип, изилденди. Анын ичинде бир эле убакытта кылмыш ишин козгоо менен 10 чечим жокко чыгарылды. Биздин башкармалык 2015 жылдын 9 айынын ичинде бул багытта тергөө, укук коргоо органдарынын кабыл алган 18 миңден ашык кылмыш козгоо жөнүндө чечимдерин мыйзамдуулугун текшергенбиз. 51.812 кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө материалдар окулуп, анын ичинен 5 миңден ашуун чечимдер мыйзамсыз деп табылып жокко чыгарылган. 240 материалдар боюнча кылмыш иши козголгон. Аскер прокуратурасы мамлекетибиздин коргонуусун жана коопсуздугун камсыз кылган куралдуу күчтөрдөгү аскер түзүмдөрүндөгү мыйзамдуулуктун аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Учурда бул тармакты реформалоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге ал өзүнүн жигердүү салымын кошууда. Атап айтсак, мурдагы коргоо министрлигинин курамындагы аскердик түзүмдөр жана мамлекеттик ишканалар боюнча коррупциялык схемаларды аныктап, аларды жоюу жана чара көрүү үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга өз сунуштарын берди. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында 65 кылмыш иши козголуп, мамлекеттин пайдасына 7,5 миллион сомдон ашык материалдык зыян өндүрүлгөн. Транспорттук прокуратуранын иши темир жолдогу, аба майданындагы, суудагы жана автотранспорт чөйрөсүндөгү укуктук мамилелерди көзөмөлдөөгө шартталган. Ал түздөн-түз транспорттук объекттерде, ошондой эле бул тармакта түзүлгөн ички иштер органдарынын кызматкерлери менен транспорт объектилеринин кызматкерлери тарабынан жасалган кылмыш иштерди тергейт. Аталган прокуратуранын ролу жана иш мазмуну өлкөнүн транспорт коопсуздугу менен тыгыз байланыштуу. Бул багытта 9 айда 180 текшерүү жүргүзүлдү. Натыйжада 20дан ашык кылмыш иши козголуп, прокурордук чара көрүү актыларынын негизинде мамлекетке келтирилген 4,5 миллион сомдон ашык зыян ордуна кайтарылган. Кыргыз Республикасынын прокуратура системасынын курамында анын регионалдык түзүмдөрү дагы бар. Аларга 7 облустук жана Бишкек, Ош шаарларынын прокуратуралары кирет. Өздөрүнүн территориалдык аймагында прокуратура органдары алгылыктуу иштерди жүргүзүп жаткандыгын айтууга болот. Энергетика чөйрөсүндөгү коррупциялык схемалар менен күрөшүү өлкө жетекчилигинин контролунда турат. Бишкек шаарынын прокуратурасы маселеге өзгөчө көңүл буруп, бул багытта 7 кылмыш ишин тергеп, сотко ашырган. Маселен, ТЭЦтин мурдагы директору жана башкы инженери баш болгон 5 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 2 адамга издөө жарыяланды. Тергөө учурунда жалпысынан 128 миллион сомдук зыян ордуна келтирилген болсо, мунун 89 миллион сому 2015 жылы өндүрүлдү. Мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү кылмыштуу аракеттерге бөгөт коюу иштери дагы прокуратуранын көз жаздымында калган жок. Маселен, Улуттук коопсуздук комитети менен биргеликте Чүй университетинин наркы 43 миллион 300 сомдук имаратты кайрадан мамлекеттик менчикке кайтарып алышкан. Ош облусунун прокуратура органдары тарабынан 2015 жыл ичинде коррупцияга байланыштуу 100дөн ашык кылмыш иши козголуп, 1200 прокурордук чара көрүү актысы чыккан. Натыйжада мыйзамсыз кабыл алынган 246 укуктук акты жокко чыгарылып, 1000ге жакын кызмат адамдары тартиптик жана административдик чараларга кириптер болду.
Тергөөнүн жана прокурордук актылардын жыйынтыгы менен мамлекеттик бюджетке 22 миллиондон ашык акча каражат өндүрүлгөн. Акыркы учурларда айрыкча актуалдуу боло баштаган эл аралык терроризм жана диний экстремизм маселеси боюнча 30дан ашык кылмыш иши козголуп, 40ка жакын адам кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Ошол эле учурда облустун элдеринин арасында улуттар аралык кастыкты козутуу фактылары аныкталат. Мындай чагымчыл аракеттерге дагы өз убагында бөгөт коюлду. Прокуратура органдары тарабынан үстүбүздөгү жылдын 9 айында мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча 5353 текшерүү жүргүзүлдү. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча 1523 иш-чаралар уюштурулду. Прокурордук чара көрүү актыларынын негизинде 2015 жылдын 9 айынын ичинде 128 миллион 544 миң сомдук зыян ордуна келтирилген. Бул цифралардын артында прокуратура кызматкерлеринин күн түндө иштеген мээнеттери, билим тажрыйбасы жана көшөргөн чыдамкайлыгы жатат. Чет мамлекеттердин компетенттүү органдары менен кызматташуу бүгүнкү күндө укуктук жардам көрсөтүү боюнча эл аралык милдеттерди аткаруу, кылмышкерлерди экстрадициялоо жана аларга карата кылмыш куугунтуктоосун жүргүзүү прокуратуранын функциясы. Акыркы жылдары башкы прокуратуранын эл аралык кызматташуу чөйрөсү бир кыйла кеңейди. Ал билим жана тажрыйба алмашуу жаатында Россиянын, Кытай Эл Республикасынын, Түркиянын академиялары менен туруктуу кызматташып келет. Укуктук келишимдик байланыш жаатында дагы бир катар иш-чаралар жүрүп жатат. Кыргызстандын делегациясы КМШ мамлекеттеринин башкы прокурорлорунун координациялык кеңешинин 25 жыйынында жана Шанхай кызматташуу уюмуна кирген мамлекеттердин башкы прокурорлорунун 13 жыйынына катышты. Бул иш сапарлардын алкагында Кыргызстан, Монголиянын жана Тажикстандын прокуратура органдары менен ар кандай келишимдерге кол койду. Ал эми Париж жана Анталия шаарларында өткөн жыйындарда кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча улуттук докладдар талкууланып, компетенттүү органдар ортосунда укуктук жардам көрсөтүү ыкмалары иштелип чыкты. Борбордук жана Чыгыш Европа, ошондой эле Борбордук Азия мамлекеттери үчүн Сочи шаарында өткөн 7-чи регионалдык конференциянын жүрүшүндө башкы прокурор Индира Жолдубаева терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдөгү прокурорлордун катышуусу улуттук тажрыйбада деген доклад жасап кайтты. Мыйзамдын бардык адамдар үчүн бирдей жана так аткарылышын көзөмөлдөө сөзсүз түрдө ачык айкындуулук менен коштолууга тийиш. Кимге, качан, кандай кылмыш иши козголду, ал кантип аткарылып жатат, бул тууралуу жалпы коомчулук дайыма билип турушу абзел. Прокуратура кызматкерлери өз мезгилинин татыктуу жарандары. Алар кызматтык татаал түйшүктөрү менен гана алып турушпастан, сергек жашоону жана бийик аң сезимди өздөрүнө каныктырууга умтулуп келет. Урматтуу кесиптештер, сиздерди прокуратура кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм. Бүгүн чыныгы демократиялык мамлекетти куруу мезгили жүрүп жатат. Биз азыр сырттан карап турган байкоочу болбостон, бул ишке абдан активдүү катышуубуз абзел. Өзүңөр билгендей, прокуратуранын алдында чоң милдеттер турат. Ал милдеттерди кош көңүл мамиле менен турмушка ашыруу мүмкүн эмес. Демек, биз өзүбүздөгү билим тажрыйбаны, күч аракетти жана эркибизди ушул максатка багыттоого тийишпиз. Биринчи кезекте мыйзамдардын так жана толук сакталышына көзөмөлдү жакшыртуу зарыл. Буга катар жарандардын укуктарын ар тараптан коргоону күчөтүү керек. Кыйноолорго, адамдын беделин кемситкен мамилелерге каршы күрөш улантыла бермекчи. Сот реформасынын алкагында тергөөнүн сапатын жогорулатуу жана мамлекеттик айыптоонун деңгээлин көтөрүү маселеси бүгүн айрыкча актуалдуу. Өлкөбүздүн экономикалык өнүгүшүнө тике таасир тийгизе турган ишкерликти жана бизнести колдоо иши дагы өзгөчө көзөмөлгө алынмакчы. Аларды негизсиз, ашыкча текшерүүлөрдөн арылтуу керек. Азыркы учурда мамлекеттеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн адамдардын жоопкерчилиги дагы кыйла жогорулай тургандыгы анык. Ошондуктан адилеттик, калыстык, кесипкөйлүк прокуратура кызматкерлеринин бийик туусу жана ыйык куралы болууга тийиш. Мындай принциптерди бекем карманып иштесек, ийгилик келип, адамдардын жүрөгүндөгү чыныгы ишенимге ээ болобуз. Бүгүнкү жаркыраган майрам күнү сиздерге жана үй бүлөңүздөргө чың соолук, бакыттаала жана ийгиликтерди каалайм. Майрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер.